الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейиштик болуп калуусуна себепкер боло турган ибадаттардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүн да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кооз болгон, өтө улуу болгон bir hadise to'xtalib o'tmoqchimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisinde kim ушул amal qila turgan bo'lsa, ушул amalды аткара turgan bo'lsa, бул кыямат күнүндө бейиштик болуусу тууралуу кабар берген. Ал hadis төмөндөгүчө Abdullah ibn Amr ibn As, ани Наби sallallahu aleyhi ve sellem qala, Abdullah ibn Amr ibn As, андан Аллах таала разы болсун, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem риваят кылып бизге айтат: من أحب أن يزهزه عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтты: кимде-ким тозоктон алыс болуп, тозоктон кутулуп, бейишке кирүүнү каалай турган болсо, мына ошол нерсени жакшы көрө турган болсо, анда ал Аллах Таалага жана акырет күнүнө иман келтирген абалда жан берсин. Жана ошондой эле адамдарга кандай мамиле кылуусун каалай турган болсо, ал дагы башка адамдарга мына ушундай мамиле кылсын дейт. Бул хадисте имам Муслим бизге чыгарып берген. Бул хадис өтө улуу болгон хадистердин катарын толуктайт. Эгерде биз ушул хадиске амал кыла турган болсок, анда биздин жашообуз өзгөрмөк. Биздин жашообуз башкача болмок. Биздин коомубузда адамдардын арасында ынтымактуулук, биримдүүлүк, бирине бири болгон сүйүү, бирине бири болгон жардамдашуу, көмөктөшүү күчөмөк. Жана ошондой эле бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям инсандын негизги жаралган максатын эскерип өттү. Бул бейишке жетип алыштык. Баарыбыздын максатыбыз бейишке кирип алыштык. Эми мына ошол бейишке кире турган өзүнүн жолу бар, өзүнүн амалдары бар. Ким аткарса ошол бейишке татыктуу болот. Ким аткарбаса, Аллах Таала өзүнүн эсеп кысабында. Мына ошол бейишке жетип алуучу жолду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: Аллах Тааладан акырет күнүнө иман келтирсин дейт. Демек, биринчи сыпаттарынан бири бул не? Аллах Таалага жана акырет күнүнө иман келтириштик. Мындайча айтканда, имандын негизги рүкүндөрүн алып келиштик. Имандын негизги рүкүндөрү бул не? 6 рүкүндөн турат. Биринчиси Аллах Таалага иман келтириштик, экинчиси периштелерге иман келтириштик, үчүнчүсү китептерге иман келтириштик, Аллах Таала тараптан түшүрүлгөн китептерге иман келтириштик, төртүнчүсү пайгамбарларга иман келтириштик, бешинчиси акырет күнүнө иман келтириштик, алтынчысы бул тагдырдын жакшы жаманы Аллах Таала тараптан бар экенине иман келтириштик. Мына ушул имандын негизги рүкүндөрү. Мына ушул имандын негизги рүкүндөрүн алып келсин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин бул иманды толуктоочу амалдар бар. Мына ушул толуктоочу амалдардын катарында бул инсан өзүнө жакшы көргөн нерсени башка дагы бир мусулман бир тууганына жакшы көрүштүгү. Бул хадисти толугураак түшүнүш үчүн башка хадиске токтоло турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Бул хадис баарыбызга чоң эреже болуп калыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: силердин эч кимиңер өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганына жакшы көрмөйүнчө толук имандуу боло албайт дейт. Биздин иманыбыз толук болбойт. Биз бейишке кирүүгө, эсеп кысапсыз бейишке кирүүгө татыктуу, акылуу боло албайбыз, качан биз иманыбызды толтурмайынча. Биздин иманыбызды толтуруучу, иманыбыздын бутактарын көбөйтүүчү амалдар аябай көп. Мына ушул амалдардын бири бул не? Өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганыбызга жакшы көрүштүгүбүз. Мунун тескеринчеси, өзүбүзгө жек көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганга да жек көрүштүк. Өзүңө каалабаган нерсени башка бир мусулман бир тууганга дагы каалабагын. Эми дагы ачыгыраак болуш үчүн, урматтуу мусулман бир тууганым, сен өзүңө бактылуу жашоону каалайсыңбы? Анда башка мусулман бир тууганга да бактылуу жашоону каала. Алардын да бактылуу болуп, тынч,
бейпіл жашоодо жашоосун каала. Мына ошол нерсеге себепчи бол. Алардын тынчын албагының, аларга зыян бербегиниң. Жана ошондой эле өзүң бай болуп жашоону каалайсыңбы? Башкаларга дагы мына ушундай байлыкты каалагын. Алар байып кетип аткан болсо артынан көрө албастык кылбагын. Аларга тоскоолдук кылбагын. Жана ошондой эле дагы сага бирөө адилеттүү өкүм чыгаруусун, адилеттүү мамиле кылуусун каалайсыңбы? Сен да башка бирөөлөргө эле адилеттүү мамиле кылгының. Жана ошондой эле башка бирөө сенин аброюңду төгүп, сени гыйбат кылуусун каалабайсыңбы? Сен да башка бирөөнү гыйбат кылбагының, тилиңди тыйгының. Жана ошондой эле дагы эле сенин башыңа проблема келген кезде, башыңа бир мушкул иш түшүп калган кезде, кыйналып калган кезиңде, башка бирөө сага зыян берип койгон болсо, зулум кылып койгон болсо, сага башка бирөө жардам берүүсүн, башка бирөө жардам колун сунууну каалайсыңбы? Сен да башка бирөөлөргө эле жардам колуңду сунгунуң, жардам бергиниң. Эми ушуну тескерисинче сен өзүңө эмнени каалабасаң, башка бирөөгө да ошол нерсени каалаба. Андан алыс болгонуң. Башка бир эркек, бөтөн эркек сенин карындашыңа тийишүүсүн, сенин карындашыңа көз атуусун, сенин аялыңа, сенин эжеңе көз атуусун каалабайсыңбы? Башка бирөөгө да сен башка бирөөнүн карындашына, эжесине да тийишпегиниң, ага көз артпагының. Пайгамбар айткандай, кеме тадину тудан, сен башкаларга кандай мамиле кылсаң, сен да ошондой мамиле көрөсүн. Башка бирөөнүн аброюн төгө турган болсоң, Аллах Таала сенин аброюңду төгүп коет. Ошондуктан өзүңө эмнени каалаган болсоң, сен дагы башка мусулман бир тууганың ошол нерсени каалаганың. Диндик иштерде эле болсун. Башка бирөөгө өзүң илим алууну, илимди болуп, солих амалдар жасаганды каалайсыңбы? Башка бирөөгө да ошол нерсеге себепчи болгун. Башка бирөөгө дагы каалаганың. Жана ошондой эле дагы кыямат күнүндө бейиштик болгонун каалайсыңбы? Башка бирөөгө да ошол бейиштик амалдарды ыра көрүп, ага жардам бергиниң. Жана башка да ушундай өзүңө дүйнөлүк болсун, диндик болсун, кандай жакшы иштер болгон болсо, кандай мубах иштер болгон болсо, ошол нерсени өзүңө каалаган болсоң, аны дагы башка бирөөлөргө каалаганың энсегиниң. Ал эми мубах иштер болуш керек. Бирок арам иштерден болсо бул өзүңө каалабаган иш. Күнөө иштер болгон болсо, буну дагы башка бирөөлөргө каалабаган, ал нерседен сен алыс болгонуң. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бүгүнкү күндө мына ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисине амал кыла турган болсок, биздин жашообуз өзгөрмөк. Биздин жашообуз башкача болмок. Бирок өкүнүчтүү тилекке каршы биз бул хадистерге амал кыла албай атабыз. Бул хадис имандын эң алсыз бөлүгү, имандын эң төмөнкү даражасы. Биз төмөнкү даражасына амал кыла албай жаткан болсок, андан жогорку даражасына кантип жетебиз? Мына ушул хадисте баарыбыз толук амал кылууга Аллах Таала жардам берсин, тавфик берсин. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.